Рахмат. Арбаңыздар урматтуу ушул Өзгөн районунун, Каракылжа районунун туугандар. Мен силерге өтө ыраазымын да ушул Өзгөн Каракылжа районунан мага кайдан болсо дагы эптеп Фейсбуктан дагы жазышып атат, жаш балдарыбыз жазышып атат. Ага, сиздин программаңызды биз колдойт элек, планыңыз бизге жагып атат, эмне кылып жардам берейик. Ушул план ишке ашып кетсе Кыргыздын утушу болот эле деп жаш балдар жазышып атат. Эми туугандар, мен өзүм саясатчы эмесмин. Мен өзүм илимпоз кишимин. Ушул жылга чейин 15 жыл илим изилдеп, экономиканы, коомдогу биздин кубулуштарды мындай талдап, байкоо жүргүзүп, ушу изилдөөлөрдү жүргүзүп келем. Анан эмне үчүн мен ушул манифестти жаздым да? Мына бул жерде элдик Кыргызстандын насыя алуучулардын укугун коргоо этик кыймылынын төрагасы бар, Акылай эже. Бүгүн бир аз ооруп калып, ошо байланыштуу келе албай калды сиздер менен жолукканга. Мына ошол иши мени телевизордон баягы Улуттук банк жөнүнөн боюнча, маселелер боюнча дебаттардан көрүп калып издеп келиптир. Тууган, биз деген өкмөткө дагы, Улуттук банкка дагы, жогорку кеңешке дагы бардыгына барбаган жерибиз калган жок. Алар айтып атат, өзүңөр сунуштап келгилечи силердин проблемаңарды кантип чечебиз деп. Сен бизге ушунун жолун, жобосун жазып берчи деп суранганынан мен эжеге айттым, албетте мен жазып берем, бул маселе биздин энелердин проблемасы. Мына могу жерде карагылачы, 90% энелерибиз отурат. Ушу 3 күн жаным жай албай койду ушуну жазып бүткөнчө. 3 күн жазып бердим. 3 күндөн кийин жазып бүтүп, Акылай эжеге мына текстти деп өткөргөндөн кийин анан мен өзүм ыраазы болдум. Сиздердин маселеңер бүгүнкү күнгө мындай кырдаал түзүлөрү белгилүү эле болчу да. Себеби Кыргыз эли ушундай намыстуу эл келет экенбиз. Мына ушу Куттуу Өзгөн жеринде турабыз го. Манас атабыздын бир кандыгынын тагы турган жери. Кыргыз эли ушундай намысынан 35-40% кредиттерди да төлөп келатат да. 98% элибиз ушунун оордугуна чыдап, мүлкүн болсо да сатып, малын болсо да сатып, машинасын болсо да сатып, эптеп кутулайын деп келе атат да. Бул намыс. Мына ошону биздин Улуттук банктын башчылары биздин жетекчилерге барып жооп берип атат. Кыргызстанда 98% эл кыйналбай эле төлөп атат. 2% эл кыйналып атыптыр, ошолорго эле жардам берип койсо болот, болбосо болбойт деп. А бирок ошол 98% эл кандай кыйынчылыктар менен, кандай мээнет менен ушул ооруп энелерибиз, келиндерибиз төрөй албай, балдарыбызга витамин жетпей, ошолордон аяп төлөп атат, оор болсо да. Ошону биздин жогорку бийликке жеткирбей жатат Улуттук банк. Алар ошол Бишкекте отуруп алып, силердин айылдагы проблемаңарды билбей. Эмне үчүн бүгүн алар ипотеканы долларга 62 сомдон которуп койду да, бул чечим айыл үчүн бир тыйын да жардам берген жок. Эмне себептен? Анткени себеби бизде ипотеканы ким алат? Бишкектиктер алат, шаардыктар алат. Шаардыктар
мындай сабаттуураак өзүнүн укугун талап кылганды билет. Ошондуктан интернет аркылуу кат менен өздөрү лично премьерге дагы, президентке дагы жазышат, мен кыйналып атам деп. Ошол себептүү улуттук банкка да жазышат. Мына ошентип жазып аткан, ошончо кат көп келип аткан үчүн алардын проблемасы чечилип калды. Ал эми биздин айылдагы могу энелерибиз кыйналып төлөп жүрө берет, бирок антип даттанган да жок эмеге. Эмне үчүн бүгүн ушул компания жүрүп атат, кол чогултуу? Анткени сиздер өзүңүздөр көрсөтүшүңүздөр керек. Бизде Кыргызстанда ушундай оор кредит төлөй албай акыбалыбыз бар. Мындай адамдар көп. Ошон үчүн мына кол чогултуп атабыз, кол жазып атабыз. Мына ошонун максаты ошол. Сиздердин катыңар бармайынча, алар катыңарды окумайынча билбейт информация. Эми могул эме боюнча манифесттин негизги программасын өзөгүн, эми проблемаларды айтпай эле коеюн, ушул жолдон кантип чыгып кетебиз деген маселеге токтоло кетейин да. Бизде Кыргызстанда 23 жылдан бери туура эмес акча системабызда иштеп атабыз да. Улуттук банк башында турган. Мындай система стабилдүү эмес система да. Мындай системада эч качан арзан кредит болбойт. Биз ошол системаны ушул программада сунуш жазып атам. Биз дүйнөдө 60тан ашык башка системада жашаган өлкөлөр бар. Аларда кредиттер арзан. Эмне үчүн? Анткени алар туура системаны коюп алган, акча системасы. Бүгүн биз силер канча жолу өкмөттү алмаштыргыла, канча жолу баарын алмаштыргыла, жашообуз оңолбойт. Ушул системаны акырын оңоп алсак, анан жашообуз оңоло баштайт да. Акча системасы баардык нерсенин тамырында турат. Ошон үчүн Кыргызстанга валюталык башкаруу системасын киргизиш керек деп сунуштап жатабыз туугандар. Ал кандай система? Ал системада сом менен доллар бир курска байланат, жана ошо байланганы мыйзамга, улуттук банк жөнүндө мыйзамга бекитилет. Бул система автоматтык түрдө иштей берет. Мисалы, тарыхта мындай жыйынтык болду да, 93-жылы биз Кыргызстан ушул системаны кабыл алганда, Эстония, Латвия, Литва, Болгария ушул мамлекеттер ушу мен сунуштап жаткан системаны өзүнүн мамлекеттерине орнотуп алышкан. Но ошол убакта ал мамлекеттер дагы өтө мындай экономикалык спад деп коет, ошого болгондо ылдый турмусу начарлап келген. Но ошол системаны орноткондон кийин алардыкы орноткончо 60, 40, 50% болчу кредиттери. Но ошол системаны орнотор менен 4, 5, 6, 7%тан ашпай калган банктардын кредиттеричи. Бул бизде кече күнү чогуу Эстония, Латвия, Литва деген мамлекеттер биз Совет доорунда чогуу эле жашаган, халкынын саны дагы Кыргызстандыкындай эле элдер, мамлекеттер да. Бул өтө бир алардын тажрыйбасын дагы изилдесек болот. Мен алардын тажрыйбасын өтө терең изилдегем. Эми биз эмне үчүн ошол системага өтүшүбүз керек? Эмне окушап келет? Кредиттер төмөндөйт жана биздин Кыргызстандан улуттук банктын резервин Кыргыз элин бүгүн ушундай туңгуйук абалдан, кризистен, ушу силердин апалар кредиттерди кайра мамлекеттин эсебинен каржылоого жол ачылат. Мына ушул системага өткөндө туугандар, биз Кыргызстандын банк системасына 70 миллиард сом
киргизгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол 70 миллиард сомду жөнөкөйлөтүп айтканда мамлекеттик 2 банкыбыз бар, туурабы? Айыл банк, РСК. Мына ошол банкка экөөнү бөлүштүрүп салып, алардын бардык региондордо бар ал банктын эмелери, представительстволору. Мына ошолорго салгандан кийин мамлекет өзүнүн элине пайызсыз кредит бериш керек. Алардын пайызы ошол банкта иштеген кызматкерлердин айлыгын, светин төлөгөнгө эле жетишерлик кызмат көрсөтүү эле пайызы болуш керек да. Бул 1-2% ашпаш керек. Мына ошондо сиздер Финкадабы, кайсы Мөл булактабы же кайсы бирөөгө карызсыңарбы ломбардка. Мына ошондо жазасыңар. Мен баланча РСК банкы кайра менин Финкадагы кредитимди каржылап берүүгө суранам деп. Мына ошондон кийин РСК банк ошого төгүп берет сиздин основной суммаңардычы. Ошол күндөн баштап силер Финкага эмес, РСКга карыз болуп каласыңар да, мамлекетке. Бирок мамлекет силердин шартыңарга карап канча жылда төлөп бере аласыңар. Ошо 1-2% менен. Ошого карата силерди ушул оор абалдан чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк берет да. Эми 70 миллиард сом деген өтө көп Кыргызстан үчүн. Мына биздин айылдагы микрофинансовый компаниялардын бардыгын карыздарынан чыгарыш үчүн 15 миллиард керек туугандар. 15. Нар жакта бир дагы 50 миллиарддан ашык сом калат. Мына ошолор менен силерге пайызы жок кредиттерди бергенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин экономикабызда бүгүн көп компаниялар сүт чыгарган, башка чыгарган компаниялар отуруп калды кризистин айынан. Алардын проблемасы, алар доллар менен өтө көп кредит алып алыптыр. Алар да бүгүн төлөй албай жатышат. Товарлары өтпөй жатат. Мына ошолорду дагы кайра каржылап, биздин экономика кайра көтөрүлүп кетүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлөт туугандар. Буга бардык мүмкүнчүлүктөр бар, бирок бул үчүн биздин улуттук банк жөнүндө мыйзамга 4 сүйлөм эле киргизип коюш керек. 4 сүйлөм. Мына ошол 4 сүйлөмдү киргизиш үчүн биз бүт Кыргызстан ушинтип кол чогулуп жүрөбүз туугандар. Биздин депутаттар ушул маселени күн тартибине киргизип койсун. Ушул маселе үчүн талкуулаганга, ушул системаны киргизиш үчүн атайын депутаттык комиссия жана жумушчу топ түзүлсүн деп атабыз туугандар. Мына ошол жерге мен барайын, сүйлөшүп берейин, ошол жактап берейин ушул проектти. Мага каршы болсо мына 2 айдан бери чуркап жүрөбүз. Эмне үчүн мага бир дагы улуттук банктан болобу, өкмөттөн болобу жооп берген жок да туугандар. Могул сен жазып атканың туура эмес экен деп. Кыргызстанда бир дагы эксперт да жазган жок бул туура эмес деп. Биз ошол депутаттык группага киргенден кийин мен жактап берейин ушул эмени киргизгенге проектти. Каалайсыңарбы? Америкадан болсо да, Европадан болсо дагы эксперттерди алып келип мына тастыктап берейик, бул жасаганга болот деп. Бул Кыргызстандын ушундай мына энелер ушул кредит деп жүрүпчү. Силер Кудайды да унутуп калдыңар. Кечинде жатсаңар да кредит, эртең менен турсаңар да кредит. Балдарыңарга мындай жакшынакай мээрим көрсөтпөй калдыңар туугандар. Бири-бириңерге жакшы сөз сүйлөбөй калдыңар туугандар.
бул коомду бузуп атат процент деген чыгардан чыгат. Эгер биз бул жол менен кете берсек, туугандар, кыргыз калбай калат. Дагы 1-2 жылдан кийин үйсүз калат ушу айылдагы элдер. Бизде мурун Бишкекте бомждар жүрчү да, азыр да көбөйүп баратат. Бирок айылдарда бомж пайда боло баштайт, туугандар. Эми мен жанагы процедура боюнча айтайын да. Могу процедура боюнча угуңуздар. ошол жогорку кеңеште жанагы жумушчу топ түзүлүп, ошол улуттук банк жөнүндө мыйзамга бир өзгөртүү киргизип коюп туруп, анан депутаттарга силер талап кылып атасыңар да, кол коюп. Анан мага ушу өзгөндөн чалышып атат да, биздин балдар, эжелер өткөндө баатыр энелер чалып атат ушу өзгөндүн. Айтышып атат, ушул өтөбү же өтпөйбү депчи. Эми силер депутаттарыңарды шайладыңар. Мына колду чогултуп атсыңар. Ошол депутаттыңарга чалгыла, айткыла, ушул сунуш келгенде, мыйзам долбоору келгенде, туура эмес кнопканы бассаңар, бияка келгенде жооп бересиңер элдин алдында деп. Кнопканы эле туура басып коюш керек, аларчы депутаттар. Алардан башка нерсе, мына муну жазып, концепциясын жазып, мыйзамына да жазганга ошол жардам берейин, ошо жазып берейин, кнопканы эле басып койгулачы, айланайындар. Ошол эле керек бизге. Башка эч кандай талабыбыз жок. Биз бергиле деп келген жокпуз, биз берейин деп келатабыз. Биз аларды жамандаган жокпуз. Биз келгиле муну кабыл алгыла. Силердин элдин алдында күнөөңөр болсо, кечирейт деп келдик, туугандар. Батабызды берейин деп атабыз. Элдин батасын алган бул кандай сооп нерсе, кандай бакыт. Биздин бийликке бир элибиз бата бердиби 24 жылдан бери. Келгиле мону кабыл алып туруп, бата берип коелучу. Эриңер кыйшайып калыптыр. Басмайлыңар бошоп калыптыр. Мына эриңерди түз коюп туруп, басмайлыңарды бекем тартып берейик дейчи. İşçi başlaydı. Yeni sorun başlamak için nebeleri programlaması yeni sorun edin. Mevcut oldu. Bağla oldu olayı. Kendisi çıkar. Kovalar kabahatini yetersizdir. Geç kadar giriş olunca kıyafet konular, cilim ayağım bağlı. Gelip kaldı. İşte değil. Bu akşam çok bunlar. Öldüğümüzde anlatın bakalım. Bu şuradan bir yıldan çıkamayacaklar. O şan deputatlarla beni bağlı. Barayı bıraktılar, balarız. Ne balar insanlar? Bağla, bağla, ölçerler, çiğneyip bağla. Defterler verin. Sabah getireyim, yerim. Sabah getireyim, sabah uzun ömür, defter versin. Yakşı yüzü görmüşsün işte. Özü oynanan işlerin. Kavurmasın, Allah koldursun. Silerler. Aynen insanlar, şöyle. Bak bunun sarayı olur, elimizde kuşlar. Yakşı getireyim, askeri getireyim, sileyim. Amin. Rahmat. Aşağı bekleyin. Sözüm oldu mu? Bazı özünüz meydan kavgalarımızda işe